Көз көнүп калган, кол көнүп калган деген сөз бар го. Клиенттер келгенде биз 4 адам. Тоғыз Тороо районундагы Кара Суу айылынын тургуну Түгөлбай Кемелбеков ишкерликтин жолун мына ушул чаккан эс алуучу жайын ачуу менен баштаган. Башында кардарларды кантип тартуунун жолун ойлонуп, атайын балык багууга ылайыкталган жай ырастаган. Бүгүнкү күндө көпчүлүк эл мына ушул балык даамын татууга келишет. Айыл, казарман айылы, жаңылык, бири-бирибизге бат жетет, баттар айтанан элдер келип, улам бир-бир тууган тушкан, ушундай жер ачылган келгиле деп бири-бирине реклама кылып отуруп эле ошо элдер эми билип, жакшы Кудай шүгүр келе башташты, келип отушат. Өздөрүнүн каалоосу, каалагандар келип өздөрү кармап, кээ бирлери бар, удочкасын кайрмагын көтөрө келип, ошо менен кызыгып кармагандар балдарына карматып. Анан улуу ата-апаларыбыз бар, алар ушу майга курулган эме жебейт элек дегендерге биз мангалга, анан тандырга кылып пиширип беребиз. Ал натуральный болуп, чисто өзүнүн майы чыгып балыктын. Буга чейин Түгөлбай көп жыл чет өлкөдө мигрант болуп жүргөн. Ал жактан тапканы өз ойлогондой кереши болуп бербей, акыры жеке ишкерликке өтүүнү чечкен. Каражаттын тартыштыгынан бул ишти баштай албай бир тууган эжеси менен кеңешип, мына ушул идеяны сунуштаган. Анан ошо кийинки жылы эжем бар эле, за границада иштеп жүргөн эжем менен кеңешип, ушундай балык чарба ачып, кардарлар тейлеп, ушундай тамак аш кылып иштесек, иш жакшы болчу да экен деп, анан ошо финансы жагын эжем карап берип, анан ушундай балык баштап калдык. Мурда бул жай эч ким келбеген ээн талаа болчу. Жаш үй бүлө бош жаткан жерди иретке келтирип, көрктүү жайга айландырышкан. Эс алуучулар үчүн ыңгайлуу орундуктарды түзүшүп, айтор бир топ өзгөчөлүктөрдү киргизишкен. Бияка деген жол ачылганга байланыштуу туристтер келет жакшы. Жанагы ошо биздин жолдошум экөөбүз анан эжем болуп үчөөбүз башталган эме баштаган. Анан эжем 5-6 тилде сүйлөйт. Бул жака келген туристтерди постоянно алып келип, былтыр жакшы келишти. Туристтер келет. Туристтер да балыкты аябай жакшы көрөт экен. Алар именно ошо мен очокко, отко жасаганды көрүп алып аябай эме кылып жешет. Ишкерликтин эбин тапкан жаш үй бүлө мындан ары бул жайды кеңейтүүнү көздөдү. Анткени түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун боюнда жайгашкандыктан эс алуучулардын саны мындан ары да көбөйөт деп турушат. Андыктан сапаттуу тейлөө менен конокторго жагымдуу эс алууну камсыздасак дешет. Дөөрөт Канатбеков, Жанузак Нурдавлет уулу, Тоғыз Тороо району.